Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Кайрылы эле мен сиздер менен Райымберди Фархидин. Азыр биз сиздерге арыктоо үчүн көнүгүүлөрдү көрсөтүп кетмекчибиз. Анда эмесе мени менен чогуу болуңуздар. А дегенде үй шартында кайсы гана жерде болбосун жашы карды үй жасаганга аябай ыңгайлуу көнүгүүлөр жасай алабыз сиздер менен. Караңыздар. Биз акырын мындай жатабыз, отурабыз. Жатып, анан түз колдорду буяка сунабыз бул жакка. Андан кийин буттарды бүгүп туруп, тизеге бир бутубузду чыгарып алып туруп, анан эки жакка мына бурайбыз. Дем алып, дем чыгарып, дем алабыз көтөргөндө, чыгарып, дем чыгарып жасай беребиз мына. Мына ушундай. 20дан бир бутка алмаштырып, экинчи бутка дагы жасайбыз. 20дан жасайбыз. Мына. Экинчи бутка дагы 20дан жасайбыз. Андан кийинки көнүгүүнү кошуп жасайбыз. Мына, ал бүткөн соң эле мына дем чыгарабыз. Дем алып, дем чыгарабыз. Дем алып, дем чыгарабыз. Дем алып, дем чыгарабыз. Дем алып, дем чыгарабыз. Бул жака түшкөндө сөзсүз башыбызды карама каршы бурушубуз керек да. Дем алып, дем чыгарабыз. Дем алып, дем чыгарабыз. Мына ушундай. Андан кийинки көнүгүүнү жасайбыз. Бул көнүгүү мышык абал деп коет. Мышык абал деп коет. Муну жасап атканда бул көнүгүүнү мышык абал деп коет. Муну жасап атканда караңыздар. Бул иштеги жырларды кетиргенге, белдеги бөйрөктөгү жырларды кетиргенге аябай пайдалуу да. Караңыздар мына. Дем чыгарабыз. Болушунча омуртканы көтөрөбүз да. Анан дем тартабыз өйдөгү. Болушунча чыгарабыз. Көтөрөбүз. Дем чыгарабыз. Көтөрөбүз. Дем чыгарабыз. Көтөрөбүз. Дем чыгарабыз. Көтөрөбүз. Дем чыгарабыз. Көтөрөбүз, дем тартып. Дем чыгарып, дем тартабыз. Мына ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз азыр ичке жасалган көнүгүүлөр жасап атабыз. Иштеги жырларды кетирүү үчүн, арыктоо үчүн. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле мына неме жасайбыз? Пресс жасайбыз. Караңыздар, мына бир бут 90 градус көтөрүлгөндө, бир бут жерде эки эли жерге тийбей туруш керек да. Мына. Мындай кылып жасайбыз. Эгерде кыйналып кетсеңиздер, жашыңыздар улуураак болсо, колуңуздарды жамбаштын астына киргизип алсаңыздар болот. Мына. Андан көп жол жасасак дагы бул абдан пайдалуу. Мына ушинтип, урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин көнүгүүлөрүбүз соңуна жетти. Саламатта калыңыздар.